Нет, официальных как бы обращений к нам еще не было, поэтому, но от официальных гостелеканалов это показывает. Да. Это нас как бы нас тоже задевает, в том, что сразу начали показывать нашего гражданина, тем более гражданина, который является очень добропорядочным гражданином нашей страны, музыкантом, как бы общественником. Его показать, что он является террористом, нас тоже это задело, поэтому мы им отправили и ноту, и информацию, и все другое, что он не является террористом. Просто-напросто те люди, которые проводят расследование, они, наверное, или ошиблись, или как бы хотели услужиться, да? Услужиться. Я еще раз говорю, как спецслужбы нашей страны, ответственно заявляю, что он не может быть привлечен как террорист. Да, он, может быть, каким-то образом оказался в то время не на том месте и был задержан. Это другое. Надо обстоятельства выяснить. Саламатсыздарбы, бул чукул видео кайрылуу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине жана министр Руслан Казакбаевка жолдонот. Урматтуу Руслан Казакбаев жана министрликтин жааматы мындан бир нече саат мурун кыргызстандык жаран кармалып, анан ошол жерде митингге акча үчүн $200 үчүн деди, 90 000 теңге үчүн катышып атканын мойнуна алган видео тарап атат азыр соцсеттерде. Мен силерге айтып коет элем, бул деген кыргызстандык джазовый пианист, музыкант Викрам Рузахунов деген атактуу джазовый пианист, музыкант. Бул деген мындай видеодо көрүнүп турат, мындай сабап ур тепкиге алып туруп, ошол жалган жаланы мойнуна алдырганы көрүнүп турат. Себеп дегенде бул музыкант андайга барышы мүмкүн эмес. Себеп дегенде бул деген баягы пианист катары, музыкант катары Казакстанга барып иштеп жүрөт, дайым ресторандарга барып ойноп, жаңы жылдык баягындай кечелерге ойноп келгени барган окшойт. Бунун өзү негизи эле баягы чыгып жүргөн музыкант катары иштеп жүргөн акчасы деле кымбат. Ага мындай бир болбогон бир $200 үчүн митингге катышкандын кереги жок болчу. Анан кийин бул жерде көрүнүп эле турат, баягы бир атайын жатталма сөздөрдү жаттаттырып туруп эле мойнуна алдырып койгону көрүнүп турат. Ошондуктан суранаар элебиз, баарыбыз, мен музыканттардын атынан дагы суранат элем. Урматтуу Руслан Казакбаев тез арада ушул кырдаалды мындай бир териштирип, сураштырып, анан кийин ушул биздин жараныбызды жана мындан башка дагы биздин көп кыргызстандык жарандар мүмкүн ушундайга кабыл болуп калып атышы мүмкүн, жалган жалаага. Тез арада ушул баягы ушуну териштирип, анан кийин биздин жарандарыбызды Кыргызстанга алып келишиңиздерди өтүнөбүз. Урматтуу туугандар, урматтуу кыргызстандыктар, Викрам Рузахунов боюнча билдирүү калтырып кетейин. Бул адам менен иштешкен, бул адамды тааныйм. Интеллигент катары, тартиптүү адам катары жана кыйын жазуу музыкант катары тааныйм. Менден башка чыгармачылык чөйрөдө 90% адамдар иштешип, таанышат, билишет. Бетиндеги көгаладан байкалып турат, бул адам пытка подвергаться эткенин жана бул жөн гана кароолоо. Кыргызстандын митине кайрылмакчымын. Бул ишти жөн калтырбай, бул адамды Кыргызстанга алып келиш керек. Бул адамды сактап калыш керек.